ушундай топтолгон жерде айтып атам, мына 10 күн убакыт калды, саясий кампания келип атат. Эң негизгиси Кыргызстаныбызда стабилдүүлүк керек, тынччылык керек. Мына үй бүлөдө деле тынччылык болсо, үй бүлөнүн кирешеси кирет дегендей, ишке болгон кызыкчылыгы жакшы болот. Ошол үйгө кут береке келет, ынтымакчылык болгон жерде турабы. Анан эң негизгиси ошол үйдүн турмушу жакшы болот дегенде. Мына мамлекет дагы бир үй бүлөбүз. Бүгүн ушу үй бүлөнү, мамлекетти бузам деген өзү ушул шайлоонун аркасынан ыз учу чыкса экен, тополоң болсо экен, Кыргызстанды жок кылсак деген күчтөр дагы бүгүнкү күндө бар. Андайлардын ою баягы эмне деп коет, таш капсында. Кыргызстаныбызды Кудайым сактасын. Биз бардыгыбыз Кыргызстандын патриоту болушубуз керек. Өзүбүз Кудай буюрса бардык нерсени көрдүк, жашадык дегенде турабы, аксакалдар менен турабыз. Биз деле жашыбыз эликке чыгып калды, Кудайым канча эме берет. Бирок балдарыбыз, анандай наристелерибиз кийин өңгөн, өскөн, тынч, жакшы мамлекетте жашаш керек. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз ошого толук шарттар түзүп беришибиз керек. Анан саясат деп бүгүнкү күндө уруш, талаш, бөлүнүп, жарылып, эки-экиге бөлүнүп, мына кечеки айттым арабанда болгон нерсени. Көрүп атпайсыңарбы? Эмне болуп атышат? Энелер ызы чулуу астыда балдар менен уруш тополоң кылып таяк жеп атышат да. Эмне кереги бар андай нерсе? Шайлоо бүтөт, дагы айтам, 10 күндөн кийин бүтөт. Өзүңөр карап, ички дүйнөңөр кайсы жака тартат, бөлүнбөй, урушпай, талашпай, бир ынтымакчылыкта бүтүрүп алайлы. Биз ушул Кудай буюрса, сиздер менен калабыз, эл калат бардыгы. Бардыңар бириңер менен катташып чай ичесиңер. Эң негизгиси уруш тополоң жанжалга барбагыла. Мамлекетке мен эмне кылам? Эң болбоду дегенде кой айланайын, тынч отур деген сөздү айтыш керек аксакалдар. Батасын берип, тополоң уруш чыгарам дегендерге, бузукуларга, энелер айрыкча айтышыңар керек. Кой айланайын, тынч бол балам, жакшы болгун деген сөздү айтыш керек. Кээде ушу сөз дагы оозубуздан чыкпай атат. Тынч бол, жакшы болгун, аман болгун деген сөз дагы. Кайра ошондойлорго кошулуп, жамандап, жакшы нерсени көргүбүз келбей, жаман нерсени кайра кайталап айтып, ушундай нерселерди ээрчигендер көп болуп атат. Каяка алдыга жылабыз туугандар. Каяка жылабыз. Ошон үчүн болуп аткан туура нерселерди айтып, элге жеткизген ушул дагы мамлекетке кошкон салымыбыз деп эсептешибиз керек. Аябай мындай жакшы иштер көп болуп атат. Эгер түшүнгөн адамдарга мына араңардын интеллигенция отурасыңар. Турабы? Бирок ушу жаман нерсени көбүрөөк тез көрүп коюп атабыз. Бардыгын кыйраттык, жыргаттык дегенден дагы алыспыз. Проблема үй бүлөдө дагы түгөнбөйт экен. Шаар болгондон, мамлекет болгондон бир жагын жасасаң, экинчи жагы чыга берет экен туугандар. Бирок акырындык менен болсо бардыгы жакшы болот деген ойдомун.